Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар маалымат программасынын толукталган чыгарылышы, студияда Гүлшайыр Турдали кызы. Алгач бүгүнкү берүүбүздөн кыскача. Баткендеги аскер бөлүктө 450 миң сомдук товар кымырылган. Абхаз армиян номурлуу унааларды легалдаштыруу арзандады, кимге тиешелүү? Оштун Наваи көчөсү 30 метрге чейин кеңейтилет. Мурда жол болчу эле. Мурда сиз бала кезде бар эле. Сөзүн ачып жол бар экен. Ачабыз. Болларда калгыла. Урматтуу мекендештер, Москва шаарында эмгектенип жүргөн мигрант жарандар азыркы күндө Москва шаарында эң эле көйгөйлүү маселе документ иштери. Жаңы келгендерге турак жайга каттоо, каттоону узартуу, базада жок болсо каттоо, ошондой эле эмгек келишими, медициналык китепче, ИНН, СИНИЛС, ДМС, паспорт котору кара тизмеден текшеребиз, айып пул, базадан текшерүү жана да Вайлберске керектүү документтерди даярдап беребиз. Биздин дарек метро Павлецкая. Байланыш үчүн +7 977 736 15 87 WhatsApp номерине кайрылыңыздар. Сиздерге кызмат көрсөткөн адис Ажакбар жигитибиз. Эми алдыда буларга кененирээк токтолобуз. Коргоо министрлигинин Баткендеги Мурас аскердик бөлүгүндө 450 миң сомдук товар кымырылган. Бул тууралуу маалымат булактар билдирди. Ага ылайык каражат аскердик бөлүктүн керектөөсүнө багытталган. Бул факт боюнча Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин кызматтык милдетине байланыштуу өзүнө ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуп жиберүү беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Тергөөнүн жыйынтыгы менен бөлүктүн командиринин орун басарына айып тагылып, иш сотко өткөн. Эсеп палатасынын мамлекеттик инспектору акча каражатын опузалап талап кылуу фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык инспектор Чүй облусунун Ысык Ата районундагы жалпы орто билим берүү мектептерине республикалык бюджеттен бөлүнүүчү акча каражаттарын чыгымдоо боюнча аудитордук текшерүү жүргүзүүдөгү аныкталган. Ошол эле учурда материалдык пайдалуу максатында Ысык Ата районунун билим берүү тармагынын кызматкерлеринин текшерүүнүн жүрүшүндө аныкталган кемчилдиктерди жашырып, оң аудитордук корутунду чыгаргандыгы үчүн 200 миң сом өлчөмүндө акча талап кылган. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө 11 апрелде Эсеп палатасынын мамлекеттик инспектору 200 миң сом алып жаткан жеринен кармалды. Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун токтому менен инспекторго карата 2025 жылдын 10 июнуна чейин Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагына камак алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалды. Нарын облусунун Жумгал районунун мурдагы колхоздор аралык курулуш бирикмесине азыркы Көкөмерен акционердик коомуна таандык жалпы аянты 1,79 гектар жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. УКМК тараткан маалыматка ылайык СССР учурунда колхоздор аралык курулуш бирикмеси колхоздордогу өндүрүштүк жана маданий тиричилик объектилерин курууну ишке ашырган. 2003 жылы банкроттук шылтоосу менен колхоздор аралык курулуш бирикмеси Көкөмерен акционердик коому болуп кайра түзүлгөнү аныкталган. Анда төрага болуп Жумгал районунун Чайек айылынын тургуну шайланган. Финансылык кыйынчылыктардан улам акционердик коомдун иши көп жылдар бою толук аткарылбай, андан ары токтоп калууга алып келген. Натыйжада аталган уюмдун кароосуз калган имараттары жана курулмалары жергиликтүү тургундар тарабынан бузулуп, акционердик коомдун аймагынын бир бөлүгү көмүр сактоочу жайга айландырылып, экинчи бөлүгү таштандыга толуп калган. Көкөмерен акционердик коомунун жер тилкеси тиешелүү кабыл алуу өткөрүлүп берүү актысына ылайык Жумгал районунун Чайек айыл өкмөтүнүн балансына өткөрүлүп берилди. Башкы прокурор Максат Асаналиев Кыргызстанда укук коргоо органдарынын кылмыш ишин тергөөнүн сапаты начар экенин билдирди. Бул тууралуу ал 15 апрелде Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү комитеттеринин биргелешкен жыйынында айтты. Ички иштер органдарынын тергөө бөлүмдөрү жаза бере турган эле бөлүм болуп калган. Бул жакта убактылуу эле эптеп 3 ай иштесем, 6 ай чыдап койсом деген иш жүрүп жатат. Ошого жараша сапатты алып атабыз, деди ал.
Максат Асаналиев ушул тапта башкы прокуратурада аскер кызматкерлерине козголгон иштерди тергөө укугу бар экенин, башкы көзөмөл органына тергөөнү кайтарып бериш керек деген позицияда экенин айтты. 2019-жылы сот укук реформасынын алкагында жаңы кодекс ишке кирип, анда башкы прокуратурадан тергөө жүргүзүү функциясы алынган. 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин келген бийлик ал кодекстерге өзгөртүү киргизип, 2021 жылы башкы прокуратурада атайын тергөө башкармалыгы кайра түзүлгөн. 2023 жылы президенттин администрациясынын сунушу менен башкы прокуратурадан тергөө укугу алынган. Ушул тапта Кыргызстанда Ички иштер министрлигинде, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде тергөө жүргүзүү укугу бар. Абхаз армиян номурлуу унааларды легалдаштырууга жеңилдиктер берилди. Анда кыймылдаткычынын көлөмү 2 литрге чейинки унааларды мыйзамдаштыруу акысы 50 000 сомго арзандады. Ал эми 2 литрден жогорулар үчүн 100 000 сом бойдон калды. Ушул тапта өлкөдө чет элдик унааларды легалдаштыруунун экинчи этабы жүрүп жатат. Каттоо 1 октябрга чейин созулат. Армиян Абхаз номерлүү унааларды мыйзамдаштыруу 100 000ден 50 000 сомго арзандады. Анда кыймылдаткычынын көлөмү 2 литрге чейин автоунааларга 50 000 сом болсо, 2 литрден жогору болгондор 100 000 сом төлөйт. Бул кабар унаасы мыйзамдаштыра албай жүргөн айдоочуларды сүйүнттү. Эч кандай документ сурабады, ушу тек паспорттон башка эч нерсе болбоду. Ушуну берип технологиядан өттүк, болду. Азыр Кудай кааласа номурду күтүп турабыз. Жакшы. Бизди жөн эле техосмотрдан өткөрдүк, техосмотрдан өттүк. Анан мына облгайлерге, унааларга келип атабыз. Ушул жерден машиналарды осмотрдан өткөрүп, анан оформление алып кетип атабыз да. Как мына өзүбүздүн кыргыз номерлерди өткөргөндөй элечи. Буга чейин Абхаз армиян номерлүү унааларды көчөдө айдоого тыюу салынып, айып корууга токтотулган. Алар айып токтомо жайына күнүнө 100 сомдон төлөп турууга аргасыз болушкан. Эми бул сумма 50 сомго түшүрүлмөй болду. Ага кошумча лабораториялык текшерүүнүн баасы 2800 сомдон 1000 сомго түшүрүлүп, чек ара кызматынан берилүүчү аныктама жокко чыгарылды. Жанагы өзүнүн жол жоболору кандай жол менен каттоодон өткөрүү боюнча ал жерде бар болчу чек ара кызматынан тактама алыш керек болчу, коопсуз шаардан тактама алыш керек болчу, ошолор менен каттоодон өткөрүш керек болчу. Анан атайын аккредитациядан өткөн орган бар. Транспорт каражаттарынын коопсуздугу жөнүндө корутунду чыгаруучу. Ошол корутунду алып, анан келип бизден каттоодон өтүш керек болчу. Андан кийин дагы көп суроолор, кайрылуулар болду. Жетекчиликке ошол жерде кайрадан жана 168 токтомго кече 14 апрель күнү өзгөртүүлөр кирилди. Жаңадан өзгөртүүлөр кирип, дагы да жеңилдиктер берилди. Токтом чыккандан кийин чет элдик номерлүү унааларды мыйзамдаштырууга келген айдоочулардын катары арбыган. Алсак 2 күндө эле Ош шаарында 30га жакын унаа мыйзамдаштырылган. Басымдуусу техникалык абалы талаптарга жооп берген машиналар болгон. Азыр жеңилдиктер булар бар эле. Жанагы лабораториядан тек кароодон өттү деген корутундун алып бизге келсе, биз бул жерден өзүбүз жана автоматташтырылган системада текшерип алабыз. Чек арадан киргендиги тууралуу жана коопсуз шаар боюнча айып пулу барбы жокпу ошону өзүбүздүн системадан текшерип, ушул жерден каттоодон өткөрө бере турган болдук. Болгону бизге жана аккредитациядан өткөн лабораториянын корутундусун көтөрүп келсе, биз бул жерден кароодон өткөрүп, каттоого алып, 10 регион деген мамлекеттик номерлерди берип, күбөлүктөрдү берип, ийгиликтүү жөнөтүп жатабыз. Буга чейин бардыгы 100 000 сомдон төлөйт деп белгиленген. Ал арада УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев мындай автоунааларга байланыштуу буга чейин бекитилген токтомго өзгөртүүлөр киргизилерин белгилеген. Бул четчим айдоочулардын маселесин мыйзам чегинде чечүүгө багытталган. Унааларды мыйзамдаштыруу менен сатууга уруксат берилбейт. Легалдаштыруу иштери толук бүтмөйүнчө унааны айдоого тыюу салынат. Өкмөт эмес. 2ге чейингилер 50 000 сомдон кылгыла. 2ден жогору жагын 3 000 сомдон кылгыла. Макулбу? Тоже. 2-ни кошуп туруп. 2, включая 2, 50 000 сомдон кылгыла. Всё. Андан жогору жагын баягы 100 000 сомдон кыласыңар.
ГКМ түшүндүңөр, Бул унаалар мындан ары эликтен ажыратылбайт жана Кыргызстандын чегинен тышкары экспорттоого чыгарылбайт. Такси катары да колдонууга мүмкүн эмес. Мындай автоунааларга 10 аймак катары мамлекеттик номерлар берилет. Машина катталгандан кийин аны башка адамга сатууга, чет өлкөгө чыгарып кетүүгө, ошондой эле такси кызматына пайдаланууга тыюу салынат. Азирет Байыш уулу, Урмат Умарбеков, Ош ТВ. Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмирликтери айдоочулук көлүктөрдү өз ара таануу боюнча макулдашты. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, меморандумга 14 апрель күнү транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо мамлекеттик агенттиктин директору Улан Карытбеков жана Бириккен Араб Эмирликтеринин премьеринин орун басары, Ички иштер министрлигинин башчысы Шейх Сейф бин Заед Аль Нахаян кол коюшкан. Документ 1 айдын ичинде күчүнө кирери кошумчаланды. Башкы прокурор Максат Асаналиев шаар айыл аймактарда мыйзамсыз курулган, кызыл сызыкка чыгып кеткен деген негиз менен буздурулуп жаткан үй курулуштардын мыйзамдуулугу боюнча комментарий берди. Ал жарандардын мүлкүнүн мамлекеттик актысы кызыл китеби болсо, бирок мамлекеттин муктаждыгы үчүн жери же мүлкү буздурулуп, алынса кенемте төлөнүп же ошого тете жер берилиши керектигин билдирди. Бул тууралуу башкы прокурор 15 апрелде Жогорку Кеңештин Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү комитеттеринин биргелешкен жыйынында айтты. Мындай иштер өзгөчө Бишкек жана Ош шаарларында болуп жатат. Менин маалыматыма ылайык, эч кандай документи жок эле өзүм билемдик менен салынган курулуштар буздурулууда. Ош шаарында жолду кеңейтип, жашоочуларга шарт түзүү иштери жүрүп жатат. Тротуар аралыкка чейин басып алган адамдар бар, деди ал. Кыргызстандын жерлеринде өзгөчө Ош шаарында кызыл сызыкка чыгып кеткен, мыйзамсыз салынган турак-жайлар, дубалдар жана башка курулуштар учурда буздурулуп жатат. Мамлекет тарабынан берилген гос актысы болсо, ал жаранга эгер мамлекеттик муктаждык болуп, жерин же мүлкүн алуу маселеси каралса, сөзсүз компенсация каралыш керек. Компенсация маселеси. Же болбосо, ошого ылайыктуу башка жерден мүлк, жер болобу же башка мүлк, кыймылсыз мүлк берилиши керек. Теманы улай, Ош шаарында кызыл сызыкка чыгып кеткен имараттарды бузуу иштери уланып жатат. Анда каладагы негизги көчөлөрдү кеңейтүү жана жашыл аймак зонасын түзүү максатында мыйзамсыз салынган курулуштар алынууда. Ага катар жолдордогу капиталдык оңдоодон өткөрүүгө байланыштуу атайын эскиз долбоору да иштелип чыккан. Учурда жергиликтүү жашоочулар шаардын өнүгүүсү үчүн керектүү болгон жерлерди берип жатышканын айтышууда. Ош шаарында массалык кызыл сызыкка чыгып кеткен курулуштар буздурулуп жатат. Алардын катарында Алинур Абдыкалыковдун турак жайынын тосмосу 3 метрге жакын кызыл сызыкка чыгып кеткен. Ага байланыштуу шаар мэриясы бузуу боюнча эскертүү берген. Жолдун кеңейиши унаа кыймыл үчүн ыңгайлуу болоорун айткан Абдыкалыков сызыкка чыгып кеткен тосмону бузууну туура көргөн. Сизден суранышмал, биз эчтеке деп сиз менен тартышып неметпейли. Пока убакыт жок болуп атат деди. Сот аркылуу наркы берки кылганы. Ана ушунча жерди бошотуп берсеңиз деп булар өтө мындай кичпейрлик менен суранышты. Биздин шаардын өнүгүшү үчүн жолдордун кеңейип, ушундай бир элдердин бир мына өзгөчө унаа автокаттоо кеңири жүрүү маселеси чечилиш үчүн деп. А так бизден мурда мына жерге почти эки жактуу жол, бирок бир эле машина почти батып калат эле. Анан почти тротуар жок эле да. Жөө жүргүнчү өтө кооптуу, өтө аварийный ситуациялар эле. Учурда калада Алишер Наваев көчөсүндөгү кызыл сызыкка чыгып кеткен имараттар буздурулуп жатат. Анда басымдуу үйлөрдүн курулушу жолду ээлеп калган. Ал жүйөлүү аталган көчө 6 тилкелүү болуп оңдолуп 30 метрге чейин кеңейтилет. Ал үчүн архитектура тарабынан атайын эскиздер да иштелип чыккан. Ага катар жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар салынып, инфратүзүм толугу менен жакшыртылат. Так, Наваев көчө бул чоң проспект болот. Проспект болот ал жерче. Шырнасы 30 метр болот. Эки жанына дагы бирден полоса жол түшөт. Тротуар болот. Лоток коюлат, и зелёный зона болот. Ал жер чоң адамдын атына коюлган, Алишер Наваи деп. Ошо Алишер Наваидин атына жараша көчө болуш керек ал жерчи. Бизде жөн эле айыл болуп калган.
Ошо жерде теги башына жана университеттен жер алдык. Ошо жерге Алишер Наваинин чоң эстелигин даярдатып атам. Ошо жерге эстеликти коюп, Кудай кааласа, жолду проектке кирген 1 километр 300 метр. Жолду жакшынакай кылып, стандартный кылып, жол кылып, ачып, даярдап, эстеликти коюп, татынакай кылып, жол кылып ачабыз ал жерге. Бүгүнкү күндө биздин Алишер Навай көчөсү боюнча бузуу иштери жүрүп жатат. Ал бузуу иштери ошол көчөнүн кеңейтүү максатында бирден бир иш алып барылып атат. Белгилеп айтсак, бул көчө Ош шаарынын деталдык пландоо долбоорунда 80 метрдик кеңдикти түзөт, кызыл сызыгы. Ал эми бүгүнкү күндө пландалып жаткан жолдун кеңейүү аймагы бул 31 метр. Ал жерде 6 тиркелүү жол болот, андан кийин ирригациялык түйүндөр болот, жашыл зонасы, 3 метр ашык жөө адамдар жүрүүчү жайы менен каралган. Бардык ошол жолго дал келген объектлер жеринде белгиленип, көргөзүлүп берилип, бүгүнкү күндө иш аракеттер жүргүзүлүп жатат. Бул сыяктуу көчөлөрдүн катарында Абдыкадыров, Муминов, Айтиев, Мамуров көчөлөрү да бар. Жолдорду иретке келтирүү, кеңейтүү үчүн кызыл сызга чыгып кеткен курулуштар дагы аныкталган. Анда мыйзамсыз курулуштарды алууда тиешелүү документтер болгон жарандарга толугу менен компенсация төлөнөт. Бул атайын комиссиянын чечими менен аныкталат. Мындай, ал жерде көпчүлүк кызыл китеби жоктор. Ачыгын айтайын, үйүн жанагы мурунку курулган курулушунан да кошуп куруп алгандар. Именно Навай көчөсү. Ал жерде 1-2-3 эле адам нааразычылык жаратып атат, бирок алардын жеке менчиги катталып калган экен, аларга сөзсүз түрдө компенсация маселелери чечилет комиссиянын чечими негизинде. Айтып атам го. Чогулган эл бирден келип биз каршы эмеспиз. Бизге ушул жерге бир кандай бир жардам берсе документтерге дейт да. Көпчүлүк колдойт. Ызычу көтөргөн 2-3 эле адам. Ал жердечи түпкү тамырын изилдеп чыккандачы. Аны биз анализдеп отурбайбыз. Себеби эл өзү эле кайрылып атат да. Учурда шаардагы бузууларга байланыштуу жеке ишкерлерге жана үйлөрдүн ээлерине бузуу боюнча эскертүү менен кошо 10 күнгө чейин убакыт берилип жатат. Ал мөөнөт убагында айрым жарандар өзү бузса, кээ бирлерин шаардык мэрия өзү бузууга алууда. Эскертүүлөр заматты алып салуу боюнча, жана жеңил конструкцияда темир, тосмо, навестерге, агер капиталдык курулуш болгон болсо 3 күндүн ичинде, анан Акбуранын шаардын аймагына агып өткөн Дария каналдардын боюна да атайын эскертүүбүз бар. Алар да 3 күн ичинде. Эң көп 10 күн. Эң көп 10 күн Акбуралар, суу кору зонадагылар боюнча. Атак мындай капиталдык курулуш, жолго керектүү, жол кеңейтүүгө бузулуп аткан жерлер 3 күнүн ичинде. Эгер ээс тарабынан алынбаган учурда биз келип ташын таштай, кышын кыштай кылып, бүтүнүн кылып бөлүп берип атабыз. Ал дагы аркага жылганда кайра эле дубалын тосот да. Түшүндүрүп, жакшына, ынтымакта иш алып барып атабыз. Эч бир тополоңу жок. Белгилей кетсек, Ош шаары боюнча 500дөн ашуун имарат кызыл сызыкка чыгып кеткен аныкталып, аларды бузуу иштери жүрүп жатат. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. 2025 жылдын январь-февралында Кыргызстанда орточо айлык акы 39.456 сомду түздү. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитетинин төрагасы Бактыбек Кудайбергенов 15 апрелде журналисттерге билдирди. Анын сөзүнө караганда, бул 2024 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 17,8%га көп. Кудайбергеновдун маалыматына ылайык, курулуш, кыймылсыз мүлк менен иштөө, медиа, ресторан жана мейманкана кызматтары, тоо кен өндүрүшү сыяктуу тармактарда айлык жогорулаган. Ошондой эле илимий техникалык жана кесиптик тейлөө кызматтарында да көбөйгөн. Улуттук статистика комитети 2024 жылы бир кызматкердин орточо айлык акысы 37.361 сом болгонун билдирди. Кыргызстанда орточо айлыктын көрсөткүчү боюнча коомчулукта ар кандай талаш-тартыш болуп келет. Айрымдар орточо эмгек маяна 37-39 миң сомго жетпей турганын айтышат. Ош шаарында адабиятчы Жыргал Сулаймановдун «Багажник» аттуу романынын талкуусу жана адабий чыгармачылык кечеси болуп өттү. Ага Кыргыз Республикасынын жазуучулар союзунун мүчөлөрү, агартуучулар жана студенттер катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө келген конокторго атайын доклад окулуп, чыгарманын кыскача мазмуну жөнүндө маалымат берилди. Аталган чыгармада 21 жаштагы жигиттин өмүрү баяндалып, мамлекеттик ишканаларда болгон кызмат талашуу, көрө албастык окуялары чагылдырылган. Ага катар сүйүү темасы да камтылган, жаш жигиттин үй бүлөгө болгон мамилеси да кошулган. «Багажник» китеби 4 жыл убакыт аралыгында жазылып, жазуучунун көлөмдүү чыгармаларынын катарын толуктаган.
Менин ошол акыркы 3-4 жылдагы ошол чоң эмгегим багажник романым болуп саналат. Ошону жалпы коомчулук менен бөлүшөбүз деп бүгүн топтолуп отурабыз. Сиз айткандай максаты бул эң башкысы баягы агартуучулук деп айтсак болот. Негизи чыгармада баш каарманыбыз 21 жаштагы Табалды Тиртеев деген жигит болот. Ошонун үй бүлөсү болуп, бир күндүк, жарым күндүк окуя. Негизинен чыгарманы мындай бир көз салганда жөнөкөй көрүнүшү мүмкүн. Оштон Бишкекке сапарга чыккан үй бүлөнүн мындай окуясы деп. Бирок негизинде мен автор катары ошол жөнөкөй окуянын ичинде кат кылып, каттамада кылып туруп, бир канча ойду бергенге аракет кылганмын. Ошол ааламдашуунун агымында кыргыз деген улут, кыргыз деген мамлекет ушинтип буркан шаркан болуп ошол жоголуп кетпейби деген бир коңгуроо иретинде айтылат да. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. Тоолуу аймактарда сел жүрүшү күтүлөт. Кыргыз гидрометтин билдирүүсүнө ылайык 16-19 апрелде туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды бул күндөрү тоолордо кооптуу аймактарда эс алуудан алыс болууга чакырат. Ошондой эле сел каналдарын, арыктарды тазалап, сел сууларынын өтүшүнө шарт түзүүнү өтүнөт. Мына ушундай кабарлар бүгүнкү берүүбүздү соңуна чыгарды. Алдыда дүйнө жаңылыктары бар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.